Assalamu alaikum, urmattуу менин каналымын көрүүчүлөрү. Кайрадан эле сиздердин экраныңыздарда уникалдуу адамдар аттуу рубрикабыздан берүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү темабызда алтын доор жана алтын доордун даамын таткан адамдар деген тема коюу менен ушул бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү берүүбүздө Тойчиева Орозбу апа менен тааныштырмакчымын. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мааниси ошол доордо ушул апаларыбыздын жашаган доорунда биздин турук элиндеги элдердин ынтымакчылыгы жана берекеси жөнүндө болмокчу. Анда эмесе саламатсызбы урматтуу апа? Күчтүү отурдуңузбу? Биринчиден рахмат айтамын. Ушул сүйлөп берүүгө макулдук бергениңизге ыраазычылык билдирүү менен сизден ошол өзүңүздүн жашаган дооруңуз жөнүндө, ошол доордогу элдердин ынтымакчылыгы жөнүндө, ошол доордогу жакшылыктар жөнүндө, тойлор жөнүндө, мааракелер жөнүндө жана ата бабалар жөнүндө, арасында анча мынча санжара жөнүндө сурамакчы болуп келип калдык алдыңызга. Рахмат. Анда эмесе сөзүбүз башынан болсун. Сиздин биринчиден эле сизге бере турган сурообуз сиздин балалык чагыңыз жөнүндө болмокчу. Кайсыл жерде төрөлдүңүз, кандай айылда төрөлдүңүз, кандай элдин арасында төрөлдүңүз? Атадан балдар сөз алды, энеден кыздар бөз алды. Жакшылар кетсе арадан жашырып жерге көм алды деген мен өзүм илгери бир жазып койгон ырым бар эле. Ошонун негизиндегидей сиздер ошондой кандай аталардан таалим тарбия алып, кандай энелердин тарбиясын көрүп, кандай энелерден кандай жакшы сөздөрдү угуп чоңойдуңуздар, өзүңүздүн балалыгыңыздан баштап айтып бере бериңиз. Балалык чагым Кудайга шүгүр. Ушул 50-жылы төрөлгөн экенмин. Ушул жакшы эне табыздын жакшы тарбиясында чоңойдук, жамандык көргөнүбүз жок, токчулук, ачарчылык көргөнүбүз жок. Элибиз журту ушундай ынтымактуу, жакшы калк эле, жакшы эл эле, бири-бирибизине мээримдүү эле. Ушунчалык элдерибиз ушундай жакшы адамдар эле. Маалдагы адамдардын кыялы жоругуп, пейили башкача эле. Бирине бири ушундай мээримдүү, бири ооруп калса, бири ушундай кааралып сурап, ушундай кылат эле. Биринен бирине буюм сураса берет эле. Баракалуу, мээримдүү эле, иштемчил эле, колорок менен чөбөрүп, колорок менен буудай оруп, арпа оруп, дыйканчылык кылып ушундай жакшы иштерди кылат эле. Бала чакасын каргылбай, заргылбай, ошондо кыйналбай, жакшы балалыгыбыз жакшы заманда өттү. 1-класстан окуганбыз. Мектеп бар эле. Мектеп бар эле. Ошо ылдыйкы эме тажидин чоң атасы кайнатамын эшиги мектеп эле. Айбанды эле бөлүп мектеп кылып койгон экен. Анан ошол жерге ошо мына пастан мугалимдер ушактан барат эле. Ошол Ысбай агай деген агайыбыз бар эле, барган. Анан кийин Эсен агай мына Папанды Эсен деген киши болчу эле го. Ошо киши мугалим болуп барды. 4 чеңдик ошентип окудук. Анан ортолукка мектеп салды наракка. 4 чеңдик ошол жерде окудук. Анан 5-ке көчкөндө анан Кожокелге өткөргөн. Кожокелге анан бирөөнүн үйүндө жашайт элек. Мен ошо Сулайман деген киши Айша тамам болот экен, түп тагаларыбыз болот экен, ал Түрөмүштөрдө. Азыр Меңдебай таганын баласы. Анан ошолордун үйүндө окуганмын. Ошонун үйүндө 8-ге чейин окуганмын. 8-ге чейин о маалда пастан келет эле мугалимдер. Өтө мугалимдер кыйын күчтүү болот эле. Улардын билгенин эч ким билбейт, айтканын эч ким айта албайт. Ушундай балдарды жакшы тарбия берип окутат эле балдарды. Мен ошол жерде 8-ге чейин ошол жерде окугам. Анан 8-ге чейин ошол жерде окудуңуз. Ошол убактарда аталар, апалар совхоздо иштейт эле да? Атам жок, совхоз эле. Мурунку малыбыз, бала малыбызда ошо Правда колхоз, Сталин колхоз деген колхоз эле көп болчу эле. Атам ошо Правда колхоз, Сталин колхоздун жылкысын багып жүргөн.
жылкысын багып, анан 1 жыл Ошто кыштаганбыз. Ошто Шайтөбөдө кыштаганбыз, ушу араб туулган жылы. Араб ошол жерде араб сарт деп коюшчу эле, карабалыктар сарттын ичинде туулду деп. Араб ошол жерде туулган араб. Анан араб ошол жерде туулуп, анан кийин ошентип баары мына Акынбек Маялы сарт бала деп тергечи эле ургандар. Ошо мектемекилер эле умалда келиндер ошондой эле. Эч келиндер эч ата айтканды жаман айын көрөт эле. Ушунун аканын аялы, Зундун аканын аялы, ушулар баары мынаяктан барган келиндер эле бардыгыбызды тегиз уй кыз деп тергейт эле. Эч кандай атыбызды айтпайт эле. Ушундай элдер, ушундай башкача. Бир айылга келген бир келин ошол айылдын бардыгын тергейт эле. Бардыгын тергейт. Уй кыз, уй бала деп эч кимисинин атын айтпай. Ушундай тергейт эле. Анан ал эми силер башка жактан келген келин болуп атат. Ал башка жактан келген. Келин кылып башка жакка да берет да. Демек ошол учурларда кыздарды, жаш кыздар канча жашынан баштап турмушка чыгат эле? Биздин маалыбызда ошо 18ге толсун деген закон чыккан. Мурунуракта ошо 16, 17синде 18ге толсун менен анан ошентип шайлоого катыштырып, шайлоого катышса 18ге толот деген да. Ошентип усуалийди шайлоого шайлаганда барып шайлоого катышканбыз. Анан ошо катышкан кыздарды ошо жылы баарын күйөөгө берилген. Биздин убагыбыздан мурунку маалда ийик берет экен кызга. Ийик берип, мына паланга барып берчи дейт экен. Анан кийин ийикти ийритип көрүп, анан кийин ошо маалда, ошо илгерки маалда ошо чеберлигин сынайт экен эле. Кыздын. Анан кийин ошо ийикти жакшына ийреген болсо, аны ошол кызды келин кылып алам дейт, кошойт экен. Биздин башараак маалында экен. Биздин маалыбызда ондой жок эле. Ошентип айтышат эле да. Илгери ушундай эле, ошентип ийик берип сынайт экен эле, ушундай эле. Ошо чеберликке өтө басым жасайт экен. Ал маалда баары жок колдоо болот экен эле. Демек, кыз турмушка чыкканга чейин ошол сынга чейин энелер дагы, апалар да ошо кыздарын ошого тарбиялаган да? Тарбиялаган, ошентип ошо үйдөгү эмне жумуш болсо кылдырып, кийиз кылдырып, кечте тиктирип, жүнтөттүрүп, ошентип ошого тарбиялаган да. Келинге тиешелүү иштин баардыгына тарбиялап, тарбиялаган да ошо маалда, ошондой экзаменден анан турмушка барган жеринен өтөт. Ошондой кылып энелер жакшы тарбия берет эле. Анан кызды көчүргөндө кандай алып көчүрүп кетет эле? Мисалы үчүн же болбосо силер турган жерге кыз келин алып келгенде кандай көчүрүп келип, кандай тойлор кандай өтөт эле? Той кылып, келинди той кылып, анан немени келиндин атын чап деген кеп болчу эле. Кандай дейсиз? Келиндин келген атын балдарга минип алып, дачытын апасы көчүрүп келгенде Мамет Алтагыр Малик чап келиндин атын чап дейт. Gelinin atın baldarını alıp çavat eкен да. Gelinin atın çapkandın nesi var? Ошондой бир гап экен да. Ошентип анан Gelindi göçürüp kelген atты çavat ага. Göçürüp gelin minip kelген atты çavat. Gelin düşөт, анан атты балдарга берет. Чаптырат. Ошентип койгон кулагымда да. Анан кийин ошентип жар жамасы менен 6-7 аттуу болуп 7-8 ат чаңга чейин ошо келинди көчүрүп келишет эле да. Жеңеси. Жар менен алып келип эле? Жок, жар кылып эле, күйөө таңды болот эле, күйөө таңды кылып анан кийин ошо күйөөнү баланын теңтуштары анан келип ырдап билген комузчусу болсо комуз жетип, комузчусу болбосо жөн эле ырдап коюшат эле. Ошондо анан күйөө таңды кылып анан кийин келинди ошентип көчүрүп келет эле да. Келинди ошентип көчүрүп келет эле. Анан ошо келинди ошо кичинесине эле кулак сөкө салып коет экен эле. Бая мен айтып атпаймынбы? Неме келинге бир өгөйнөк, бир оромол менен анан ата-энесине сарпай кылып ошентет эле. Анан калыңына келгенде
Mынанча мен қалың дебем ошо маалда элдин арасындагы демени бааны айтып, ошону бүтүрүп анан кийин агасына союш, тагасына союш деген гап бар эле. Анан кийин тагасына бир союш, агасына бир союш кылып, анан кийин ошол союш чечүүлөргө союш берип, анан келинди ошентип калыңын төлөп анан кийин алат эле да. Анан эми ошол учурларда элдин арасында, мисалы үчүн той кылган жерде бир уруу эле өткөрөбү эле же уруулардын баардыгы келип катышып өткөрөбү эле, элдин ынтымакчылыгы кандай эле? Мисалы үчүн жакшылыкта жана жамандыкта бир айылдын элинин эли биздин карабыр ынтымак эле, эч бөлүнүү жарылуу кече эле кийин уруу болуп бөлүнүп, аналар мынау торойлор экен, олар алтай агырлар экен деп эле кийинки маалда чыкты. Илгерки ол биздин балабызда биз ошентип турмушка чыгып ошончу маалдарда ондой бөлүм жок эле. Жөн эле той дияр аралашып эле бир жакшына кылып өткөрүп, ошондой кылат эле. Эч кандай бөлүм жарым, мынау жок эле, алтай той деген бар эле, ондай ам эле ошол бөлүм бар элеби, ондой ончолук эмес эле да. Кийинирээк эле бир жолу эле ошо ол урууну бул урууну бири-бирине неме кылып эле туруп алышпадыбы азыр кийинки маалдарда. Ооба. Ошондой эле эл ынтымак эле да, ушундай башкача ынтымак эле, иштемчил эле ошондой. Эми апа, биз сизди дагы санжырачы катары дагы угуп жүрөбүз. Эмки суроолорубуз санжыра жөнүндө болсун деп турабыз да. Сиз бул санжырачылыкты качан, кантип, каяктан өздөштүрүп алдыңыз, же бир Кудай талап берген жашыңыздан эле? Жок, мен үйрөнөйүн эле дебедим, кызыкканым эле жок. Менин чоң атам, кайненемин атасы, тайнемин атасы, баягылар маал чогулушуп, баягы кайнатам кошулат эле ого, анан кийин баягы элдин санжырасын айтышып, палан бир тууган экен, астан биз алтай агырлар 5 уулдан тараган экенбиз, торойлор 5 уулдан тараган экен деп айтышат экен. Эми ошо мен кулагым эле ошол немелердин эле гаптары бар. Тайнем, энем, кайненем, чоң атам, ошолордон эле угуп койчу элем. Мен эч кимден угайын деп бир афсала кылып бир үйрөнгөнүм эле жок. Ошо калтадан тараган деп, буабыз калт экен. Калтанын 5 уулу бар экен. 5 уулунан бирөөнөн неме менен Иметтен тараган экенбиз биз. Иметтин бир уулу Өтөнбай, бир уулу Сыдыкбай экен. Сыдыкбай сен чоң атаң. Өтөнбай биздин буабыз. Анан кийин Калча деп мына Бөрүбайлар, Боогабалар, ушулар Калчадан экен. Неме деп коет экен, Сейитмерген деп коет экен, Акимбек акелердин аталары, Шарбе акелердин аталары, булар бир атадан экен. Анан Кыргыз чекте туугандарыбыз бар. Кадыраба, Топчубаева деп өтүп кеттилер. Баары балдары калды. Ошолор бир атадан экен. Ошентип анан кийин Кожо бир атадан экен. Мына Кожо Сагыр деп коет эле, Осмонова деп Осмоновабыз карыганда көргөн экен, ошол бир атадан. Ошолор болуп анан 5 уулдан тараган экенбиз. 5 уулдан ошо бирөөсү биздин немебиз эми ар ким өзүнүн өйдө көтөрөт эми. Биздин буабыз Өтөн ажы деп пайгамбар жашына келди, мен ажыга барам деп 40 ишек маалды ойду, жашына жарап токту, ишек, чары деп айтылат экен да, эми азыр ам эле ошондой деп айтылса да, айтылса керек да. Ошо 40 ишек сатып биздин чоң атабыз, буабыз Өтөн ажы ажыга кетет экен. Ажыга барып анан кийин 3 жылда келет экен умалда. Ажыга барып анан бул Чилбай ажы, Жумабай ажы деген ажылар менен кетет экен. Чилбай ажы ошо Калмактадан мына Акимбек деген кишилердин аталары экен, мына Чамашевдардын аталары. Чилбай ажы, Жумабай ажы
Жаңкы Үсенованын атасы экен, ал неме, Сопулар бар го. Ана ал Мамат Токтока, ошолордун аталары экен. Ошолор менен кетет экен да. Ошол жактан анан кийин баягы бугабыз анан кийин неме табайынып калат экен жөнөрдө. 3 жылда кайтат экен. Анан табайынып калганда неме кеменин үстүндө анан кийин өтүп кетет экен. Өлүп калат экен. Неме Өтөн ажы. Кеменин үстүндө өтүп калганда өтүп кетет экен, анан капитанды анан немеге кемеге таштап коюшат экен. Кемеден 3 күндө 1 аптада өтө турган жерлер бар экен да. Маалда кемелер эми ошо заманга ылайык болсо керек да. Анан ошо 3 күн ээрчиген экен өлүк. Баягы немедеги капитандагы өлүк баягы кеменин алиги мындай эме болгон жагына карап ээрчип кете берет экен. Ээрчип кете берип анан 3 күн ээрчигенден анан бирөөсүбүз айтат экен, мунун мойнуна таш байлап сууга чөктүрүп берейли, бул болбосо ээрчи берет экен. Ошол жерде анан кийин мойнуна таш байлап чөктүрүп бергенде балык жеп кеткен экен. Анан нарак жылгандай эле капын жайлы эле умалда эле неме катта деңиздерде катта балыктар болот экен да. Киттер ошондой балык жеген, кандай балык жеди Кудай билет да. Ошондо анан кийин немебиз чоң атабыз анан ошол жакта ошо кемеде балык жеп ошол жакта өлөт экен. Анан кийин ошо Жумабай ажы, Чилбай ажылар анан баягы мен апалар бер балдарыма деп неберелерине шакага алып, ошондой кылып көзүнө көргөн бирдемелерди азыркыдай эле ошондой бирдемелерди алып анан кийин ошондойт экен. Ошолорду алып келип берген экен ошо немелери. Кошо баргандар, Кошо баргандар. Алып келип берген анан неме бугабыз ошол жакта өлүп анан ажыны угузат экенде анан омалды ый барбайм экен. Тайнемдер айтып калчу эле, ошон көк таякты берип, көк салданы ороп, анан балдар ошентип таяктаны өкүтүп турган деп. Ошо ый барбайм экен. Ар заман ар кыл болуп өткөн экен да. Ошол заманда ошентип салт экен да. Ошентип анан ошо 5 жылдан калта деп мына сен ак башаттарды көрө элексиң. Ошол ак башаттан мынандайынан тажидин сен билесиң ак башаттан мындайынан. Алги дамдан арыга алып келип мына кара курдун маңдайындагы чоң тектирге алып келген экен. Баягы немени арыкты, калта ошо Алтайдын бубалары экен. Ошол жерге чоң тектирге буудай кылып, калта ошол жерде буудай кылат экен да. Апа, мынабыз эми сиздин сөздөрүңүздү угуп отуруп, адамдардын бири-бирине болгон мээримдүүлүгүн, бири-бирине болгон боорукерлигин, бири-бирине кылган жардамдарын угуп отуруп, мен түшүндүм. Ошол адамдардын арасында элдин ичинде дин жакшы эле турган экен. Кудайга шүгүр, дин жакшы эле. Анан эми айтайын дегеним, кийин барып кайсы жылдарга барганда адамдардан мээр качып, коммунисттердин, орустардын саясаты кирип, орусташып адамдар ушундай бир жаңы доор, орустун заманы кайсы жылдардан кийин ошол элге сиңип баштады? Эми ошо кийинирээк ошо биз балалуу чакалуу болгон маалдарда ошондой болду окшойт. Ошол маалдарда эми мурунку маалды айтып атпаймынбы, жаңы Үшүрүк апсанды биздин маалыбызда ушундай эсептеп берет эле. Эсептеп акан бечара 1 тоннага жетип жетпеген дан алат эле. Ошонун анан коңшусу кирип келсе бир калбыр гапсан деп берет эле. Коңшуга гапсан деп берет экен. Онун үшүрүн берет эле. Мына 1 тоннадан мынча үшүр чыгат деп ол үшүрдү берип капка тиреп коюп коет эле. Анан кийин ак кула деп берет эле. Ол ошол неменин баягы кырман жанышкан эшек аттардын таштандысын актайт экен. Ошонун негизинде анан ошондой болуп неме берет эле. Ушундай баракалуу эле 1 жылда ошол 1 жылга жетип берет эле.
Ошол дан. Даны 1 жылга жетип берет эле. Анан кийин ошо тайнем буудай пышып алып пышып, эми дүмбүл болуп келатканда ошо 1-2 боо алып келишип, шалчанын бетине жайып коюшуп, ону уккалашып, анан кийин ону баягы немеге сапырып, ол эми жерге тийип тебелеген жакта бол. Таш болгон жок, рабудун эмеси таш эле жаныбар. Ону анан ошондой кылып туруп, сапырып туруп, анан кийин катта лаганга уютуп коюп, ону немеге соккуга күйшөп, анан ону мынандай кылып соккуга күйшөндөн кийин тышындагы кабыктары ажырап кетет экен. Ажырап кеткенден кийин анан кийин ону неме кылып кабыгын ажырагандан кийин баягы азыр магазинда прилавка деген бир бала турбайбы? Куду ошого окшошуп калат экен дагы. Тышындагы немеси жок. Ошону анан кийин катта казанга көчө салып, тайнем көчө салат эле. Анан киргенге, чыкканга, жолдон өткөнгө, кеткенге, келгенге эле куя берет эле баягы көчөдөн. Катта казанга кылып койсо болот экен да. Айранда. Муну элге кылып коет экен да? Элге эле ошол көчө салып тур. Мәрие көчө салып тур, Мәршеже дешет эле. Мәршеже көчө салып тур деп эле кирген чыккан ичип. Ошол көчө деген ошол биз деле бир кичинебизде көп ичип калдык анча-мынча. Ошол көчө деген ошодон болобу эле? Көчөнү ошондой кылып жасайт эле да. Илгеркилери ушу бир тайнемин эле жасаганын билем мен. Эми апамдын жасаганын билем. Муну айта албайм эми. Жасайт кийин коюп коет экен да? Жасап. Ар өткөндө эле ичет, бер өткөндө эле ичет. Ошол жолдун бою болуп, болсо эл чогуу эле, эл аз эле да эми. 20 үйлдөн ашык эл бар эле. Ошонун баарына баягылар көчөнү жеткизип ичет эле да. Адамдар көп эле акыбеттүү башкача эле да. Тойду ошол супурай жайды дейт эле бир күн. Чачыласы деп коюшат эле. Бир күн кеңеши дейт эле, 2-3 күн, 3 күнгө өткүзүп той кылышат эле. Немесин кеңешине жандык соет эле. Немесине тоюнда торпок-сорпок, бул тайпай соет эле, ошентип тойду ham ошентип жашына беришет эле. Жакшы экен. Анан эми ошол сиз жаш кездерде ошол 50-60 жылдарда эми жарым кылымдан көп убакыт өтүп кетти. Бул деген бир адамдын өмүрү өтүп кетти деген сөздү түшүндүрөт. Ошол учурларда бир мындай бир мамлекеттик тараптан майрамдар, кызылдат алуу күндөр болобу эле? Кайсы күндөрдү майрамдайт элеңер? Силерде кайсы майрамдарды мектептерде же болбосо совхоздордо башкармалар активдер майрамдатат эле? Кийинки маалда ошо 1-май майрамы, эл аралык немерин майрамы, элдердин майрамы дейт эле. Анан кийин 9-май деген майрамды чыгарышты. 8-март деген майрамды кийинирээк майрамдадык биз. Биздин бала маалыбызда ол немеден башка, айт майрамдан башка майрамды билбейт элек. Ой, Айт майрамды, только айт майрамды билет элек. Айт майрам кандай болуп өтөт? Айт майрамды ошо ар үйдө гүлчө деп ушундай да кичине нан жабат эле. Баягы нандан кийин баягы бала эмеле, чоң аялдар эмеле, кыздар эмеле баардыгы алгыла, гүлчөдөн алгыла, нандан алгыла дейт эле. Алча майрамда кантап келип чачып, табакта эле азыркыдай жасап койгон жок болсо ham ошо баракалуу кылып ошондой кылат эле. Ошолорду алып, анан берек келип алгандан кийин биз кыздар кайсы болчу элек, анан кийин нан билишет элек. Отуруп алып анан нан бөлүп, сага онда мага 5 нан деп баягы нандарыбызды бөлүштүрүп алат элек да. Бөлүштүрөт элек. Ошентип майрамдайт элек. Ошо мурунку маалда эч биз ол бала маалыбызда башка майрамды билбедик. Мен ал орустун майрамдарын силерге кийинчерээк алып кийинчерээк жетти бизге. Кийинчерээк биз эми баягы үйлүү жайлуу бала чакалуу болуп калган маалдарда жетти. Дагы бир суроо апа. Ошол сиздер жаш кезиңиздерде өлүктү кантип узатышат эле? Өлүктү ошо кошок кошкону ошо ый бар эле илгери. Ый бар эле. Анан ый бар эле, өкүрүп турушат эле. Көп эле биздин тоодо ондой эле бейжанжыр эле мына чөлдөрдө жаман эмес экен. Анан тооларда бейжанжыр эле неме кылбайт элеби. Ошо ыйлабаганды
неме мына папамда бир катын айткан экен, байыштар неме ит көмгөндөгү үлбөмүп коет турбайбы, же ил ачпайт экен деген экен бир катын. Ошентип өлүктү ошентип неме кылат эле, ый бар эле. Анан кичине алып жеткени кичине бир белени чөңкүлдөп бирдемени айтып ошентет экен. Анан илгери бизде мурунку маалдарда ыгырчы чыгатындарды да парып алат экенмиш. Мунун байлыгын ырдап бересиң, бийлигин ырдайсың деп. Илгерки мурунураактагы маалда бизде мурун. Ошентип көйнөк алып берип деп ырдатат экен дешет, ырчыраак катында барып отургузуп коет экенмиш. Анан илгерки маалда ошондой кылат экенмиш. Биздин маалыбызда ый бар эле. Анан биздин Караурда ошондой эле көп эле молдолор бар эле, ошо ажамдар илебагыла деп ошентип бакырып турушат эле. Анан кийин өлүктү ошентип узатат эле да. Апа, сиздин сүйлөп бергениңизге чоң рахмат. Ушунча бизге убакыт бөлүп, бизди кабыл алып, ушу өткөн кеткен нерселерден сүйлөп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Шуну менен бүгүнкү берүүбүздүн аягына чыктык. Сиздер менен эфирде Асанова Орозбу апа болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.